Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта Сарыөзөндүн 2024 жылдагы курамы менен тааныштырабыз. Ошондой эле Достук клубу Кубаныч Султан уулунун ордуна жаңы оюнчу алды. Бул тууралуу дагы алдыда кененирээк токтолобуз. Чүй облусунун Көк Бөрүк федерациясы расмий маалымдайт. 1 февралдан баштап Сарыөзөн командасы алдыдагы өтө турчу Нооруз мелдешине карата сборун баштайт. Чүйдүн легендалары Рустам Тыналиев менен Сейитбек Анарбек жаракаттарынан улам 9 май турнирине катышпайт. Чүй облусунун Көк Бөрүк федерациясы спортчуларга бекем ден соолук каалайт. Улуу жеңиш күнүнө карата боло турган оюнга чыгат деп билдиришти буйруса. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Ал эми команданын капитаны болуп Кубаныч Султан уулу шайланды. Мындан тышкары командага жаңы келген оюнчулар менен тааныштыралы. Биринчиси Эрнис Асылбек уулу райондор аралык мелдеште Токмок командасында ойноп, өзүн мыкты көрсөттү. Экинчиси Ринат Тайбеков, Султанчиктин иниси, Алексеевка айылынан болот. Акыркы Чүй облусунун турниринде мыкты жекеме-жекечи болгон Бекназар Аматов дагы Сарыөзөнгө кошулду. Мындан тышкары курамга төмөнкү оюнчулар кирген: Ташим Айлубашев, Ержан Тургунбаев, Алы Назаров, Султан Руслан уулу, Рустам Малашенко, Исхак Бекболот уулу жана Нурдин Болотбеков. Азырынча акыркы 12 оюнчу ким болот белгисиз. Сиздердин версияңыздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Сарыөзөндүн саяпкери болуп Талай Мырзакматов дайындалган. Достук командасы 2024 жылы боло турган республикалык турнирлерге даярдыктарын жана өзгөрүүлөрүн баштады. Курамга жаңы оюнчу Султанбек Айдарбек уулу кирди. Султанбек 2001 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун Ачык айылында туулган. Султанбектин позициясы жекеме-жекечи. Ал Султан уулу Кубантайдын ордуна келди. Ошондой эле жекеме-жекенин чебери Айдаркан уулу Эрсултан дагы командада калганын тастыктады. Султанбек буга чейин Жаштык жана Ачык командаларында ойногон. 30 январь күнү Разаков шаарындагы ат майданда Көк Бөрүк боюнча Баткен облусунун чемпионаты болуп өттү. Мелдешти президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Кыргыз Республикасынын Көк Бөрүк федерациясы менен биргеликте уюштурду. Облустук биринчиликке жалпы 5 команда катышты. Алар Разаков шаары, Баткен району, Кызыл Кыя шаары, Лейлек району жана Баткен шаары. Оюндардын жыйынтыгы менен жеңүүчүлөргө президенттин Баткен облусу боюнча өкүлү Абдикарим Алимбаевдин атайын сыйлыктары, дипломдору, медальдар жана кубоктор ыйгарылды. Биринчи орунду Лейлек району ээлеп, республикалык мелдешке жолдомо алды. Бул мелдеште Лейлек Баткен районун 12-2 эсебинде утса, Разаков шаарын 5-0 айырмасында жеңди. Ал эми чечүүчү беттеште Кызыл Кыя шаарынан келген атаандаштарын 13-2 эсебинде утуп алган. Ильяс байке, саламатсызбы? Кайсыл командада оюн көрсөтөсүз быйыл? Достук. Достук, Достуктун даярдыктары кандай болуп атат? Башталат жакында буюрса. Команда курам толукпу? Пока чечилдик. Чечилелик. Аттарчы? Толук. Толук, ийгилик анда сиздерге.